Интернетте тараган 1,5 мүнөттүк тасмада жаңы түзүлгөн патрулдук милициянын кызматкери айдоочуну токтотуп, документин текшерип, протокол түзүү үчүн өзүнүн автоунаасын көздөй баратып, бирок тараптар орток пикир тапканын көрүүгө болот. Айдоочу инспектордун колуна акчага окшош бир нерсе карматар замат милиция кызматкери аны кое берген. Анда инспекторлор жүргөн МВД 244В мамлекеттик номурундагы автоунаасы да түшүп калган. Окуя кечээ күнү эртең мененки саат 9 чамасында Медеров көчөсүндө болгон. Бул факты боюнча Ички иштер министрлигинде териштирүү башталды. Бул болсо жана экипаждын сотрудниктери, кызматкерлери аныкталып, уже түшүнүк каттарын алып жазып атабыз. Алар мойнуна албайт, конечно, мойнуна. Биз ошону мойнуна болгонбу, болбогонбу, ошол жанагы айдоочуну азыр аныктап жатабыз. Айдоочу аныкталса, иликтөө иштерин аягына чыгабыз. Инспектордун пара алганы аныкталса, жумуштан гана айдалбастан аларга карата кылмыш иши да козголот. Ошондой эле айдоочу да пара берген үчүн жазага тартылат. Белгилей кетсек, бир жума мурда ишке кирген патрулдук милиция кылмыштуулук менен күрөшүүнү тездетип, коомдук тартипти көзөмөлдөө менен жол кыймылында жөнгө салышы керек эле. Бирок жаңы кызмат чуулгандуу окуялар менен коштолууда. Алсак, патрулдук милиция ишке кирген күн эле кечинде Бишкектин көчөлөрүнүн биринин кесилишинде жол чырактар иштебей калып, белгисиз эки жигит айдоочуларга жардам берип, жол кыймылын жөнгө салган. Ошол учурда анын жанынан патрулдук эки унаа эч нерсе болбогондой өтүп кеткен. Мындан улам алардын ишин жөнөкөй жарандар аткарган. Бүгүн биз ал ыктыярчыларды таап баарлашканга үлгүрдүк. Эки бала кылып атканда бир патрульный машина разворот берип кетиптир. Мага чейин. А мен кылып атканда менин жаныман бир патрульный машина өтүп кеткен. Эч кандай реакция болгон эмес. Бир 10 мүнөттөн кийин ошол жана разворот мен кийин уксам, ошо разворот берип кеткен гаишник кайра келип, ошол мени чакырды, түшүндүрүп айтты. Бияка турганга болбойт, биз да тура албайбыз. Эки машина сүзүлүп калса, сен күнөөлүү болуп каласың деп мага түшүндүрүп айтты. Анан мен түшүнүп, бирок элиме кызмат кылып, ал нерсени деле ойлогон жокмун, авария болуп кетет, болбойт деп. Бирок 1,5 саат жандын алдында туруп жол тыгынын жөнгө салган ыктыярчыны патрулдук милиция айыппулга жыкканы турат. Анткени жарандык милдетин аткарып, жол кыймылын өз алдынча жолго салгандар майда бебаштык болуп саналат экен. Ал эми түзүлгөн кырдаалга кош көңүл мамиле кылып, окуя болгон жерден качып кеткен 3 тартип сакчысы кызматтан айдалды. Ал ар бир патрулда бир милиционер, младший милиционер, эки ППСтин кызматкери аткарат. Мына үчөө тең ошол функцияны аткарган жок. Ошонун негизинде жумуштан алынышты. Ал эми ушул бала боюнча азыр ошо кызматтык иликтөө жүрүп, ошол өздүгүн аныктоо боюнча ошол баланы азыр алып келип иштеп, аны уже өзүнө бир баа беребиз. Деген менен коомчулукта жаңы түзүлгөн патрулдук милиция тууралуу ар кандай сөздөр айтыла баштады. Төшүнө камера тагынганына карабай пара алуулар улана берет дегендер да бар. Ал тургай буга чейин коомдук тартипти көзөмөлдөп келген милиция кызматкерлерине эми оңой акча табууга жакшы мүмкүнчүлүк ачылды. Ар бир машинада 3 кишиден. Ошо 3 киши тамак жеш керек же мисалы ГАИ кызматкери акча 5000 сом алса, ал өзү жалгыз ала албайт, алар деле турушат, алар деле көрүшөт, аларга деле бериш керек да. Үчөө тең иштеп жүрүшөт, ошол себептен 3 кишиге бөлгөндө ошо көбөйөт да ставкаларчы. Коррупция бул менен күчөйт, себеби айдоочулар айтууна боюнча жанагы камераларды планшет менен жаап туруп акчаны ала беришет экен да. Ылдый кылып берет, жана видеодогудай же камераны ошо планшет менен жаап берип коёшот да акчаны. Жаңы түзүлгөн патрулдук милиция натыйжалуу иштеп кетиш үчүн коомчулуктун да колдоосу керек дешет жетекчилиги. Ал үчүн пара талап кылуу же болбосо кызматына кайдыгер карагандар тууралуу кабарлап турууну суранышат. Раха Жаныбекова, Манас Бакешев, НТС.